Она там маус. Ayşe. Boşluktan alalım. Var bana. Ayşe ötün kına kaç. Sunu da alıp kaldı. Allah bir yana sıkan günü fındık mı? İki canlı keser şu. Boyandan bir yana keser olası. Bakmak Allah razı olsun. Bunlar içe daha. Nana. Uç patates. Şurbet. Kaçıyor salatalı. Maksatımızdagıдай, oyuңуздагыдай аянтчабызды айлык жардам менен, долбооруңуздун жардамы менен, элдик көмөк менен ачып алдык. Долбооруңуздардын өз аты айтканда эле баягы укук ишеним баардыгы ушу болуп атат да. Биздин ошол үчөө тең ишке ашты да биздин айылдачы. Ошол турган баардык жамаат менен үч тараптуу үчүктүк демилген аркасында эми бул өтө чоң долбоор болбосо дагы ар бирөөдүн кол эмгеги тийгендиктен биз үчүн бул жер абдан баалуу. Ошондуктан бүгүнкү сүйүнүчүбүзгө ортоктошуп келип отурганыбыздарга абдан кубанычтабыз. Биринчиден ушул элге айыл өкмөтүгө кандай демилге көтөрсө ошол. Анан ушуга мүмкүнчүлүк берген долбоорго сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү сүйүнүчүбүздү колдоп, ошо келген биздин алыстан болсо дагы мисалы алга айыл өкмөтүнөн келген конокторго дагы, эмне сизге дагы баардыгыңыздарга өтө сүйүнүп турабыз да. Куш келипсиздер. Бүгүн ошол биздин жайган дасторконубуздан даам татып, биздин сүйүнүчүбүзгө ортоктош болуп кеттиңиздер. Анан биздин бир аз спортивный оюндарыбыз бар. Аларга эме болуңуздар, ортоктош болуңуздар. Күн дагы бүгүн ака по заказу болуп атат. Рахмат, куш келипсиздер. Анда рахмат. Mikrofonu takın kelere. Hurmatlı bugün açılış adayım katılımcıları, hurmatlı bizim konuklar, hoş geldinizler. Bugün bizde Altıpak aylamağının yan yer ayında da bir kuançlı günlerden biri oldu. Bizim al gecelerimizge, kardeşlerimizge, enelerimizge gerek olsa bir en soluğu için öte yakışı bir ayança bulutat. Bu ayançada şu buna dolborda maksatı özüngler bilesizler, şu bizim ayıllarda kolduğu gelecekte yakışı yeni sak muğunda östürü degen maksatı da bulutat. Şu maksatta bizim ayal zatı gelip şehirde günüge erteminen bir keç bir vakit tağıp şunday bir sport menen aliklenişip trenirovka kılıp degende gimnastika jasap densoğluktu çındap dokalasa bizim enelerimizden, kardeşlerimizden, yengelerimizden densoğluk için bolsa çegiz işenişli bolat, çegiz jakşı bolat degen oydu. Şonun için bugünkü iş-şarаңыздар, bugünkü ayınçаңыздар, hurmatlı ayılдың turgundары kutlu olsun. Dayançalardan çok bola versin dağı. Şu dayançada daima yakşı bir densoğlukka fayda bulup turgan yakşı könügüler jasap, şunun arkasından bizim elimizde ынтымакчылык bolsun, birimlik bolsun. Ынтымак бар жерде, birimlik бар жерде ийгилик болот. Kuda kalasam da birgelikte dağı gelecekte köp daha jakşı işlerde plana otamız. Şular bardığı planga işke aş üçün barınızlarda bir jakşılıkka, ынтымакчылыкка, birimlikке çakırın. Kutlu olsun. Rahmat sizlerine.
Анан биздин ушул Актупак айыл аймагынын ыраатчылык каты менен сыйлап коелук, уруксат берсеңиздер. Баткен облусу Кадамжер району Актупак айыл өкмөтү ыраатчылык кат. Жаңы жер айылындагы айылдардын ден соолугун чыңдоо, социалдык абалын жакшыртуу максатында жаңыдан заман талабына ылайык ачылып жаткан воркаут спорт аянтчасына кошкон салымы жана үзүлүү эмгектери үчүн баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесине ыраатчылык билдиребиз. Келип калыптырсыңыздар. Ушундай эле ыраатчылык Курманова Гүлбарчын Абдрашитовна. Ушундай эле ыраатчылык каты менен Исакова Гүлмира Маматовна. Ушундай эле ыраатчылык каты менен Тешебай Алтына Арзыбаевна. Ыраатчылык алгандардын сыйлыгы куттуу болсун. Сиздерге сыйлык болсо бизге сыймык. Дайыма ушундай жакшылыктын ушундай шанында жүрө бериңиздер. Ийгилик баарыңыздарга. Күнүңүздөр менен бүгүнкү салтанаттуу ачылыштын катышуучулары, биз сиздер менен кайрадан ушул жакшы жашаамдын алдында жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Биз ушул Баткен шаарында Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси 6 жылдан ашыгын убакыт аралыгында ушул Баткен областындагы социалдык экономикалык проблемаларды чечүүдө, аялдарды колдоо багытында, жаштарды колдоо багытында, деги эле ушул тынчтыкты курууга салым кошуу багытында иш алып барып келе жаткан коомдук уюм болуп эсептелебиз. Өз ишмердүүлүгүбүздө негизинен ушул эл аралык уюмдарга ири долбоорлорду жазып, ошол долбоорлорду жүзөгө ашырууну жергиликтүү өз алгынча башкаруу органдары менен биргеликте коомдук уюмдар, АДКлар, аялдар кеңештери, жаштар кеңештери деген сыяктуу коомдук уюмдар менен биргеликте, жергиликтүү кеңештин депутаттары менен биргеликте ошолордун колдоосу менен ушундай сонун иштер ишке ашат да. Мына ушул кичинекей эле бир долбоорубуз болду эле, аялдар тынчтыгы үчүн долбоору. Бул долбоордун алкагында ушул жергиликтүү кеңештин депутаттары жана коомдук уюмдар катары эсептелген аялдар кеңештери активисттердин аракети менен 5 долбоор социалдык демилге ишке ашты. Атап айтсак, Баткен районунда ушул аялдардын мектептин базасында мындай маданий массалык иштерди жакшыртуу багытында музыкалык жабдуулар менен камсыздоо. Алыскы Дара зонасында бизде Сары Тала Кан айылдарында ушул кыздардын билим алуусун колдоо багытында окуу курстарын уюштурууга атайын акылдуу доска сыяктуу жабдуулар алынды. Ысқақ Болотхан айылында дагы бир сонун демилге бул аялдардын баарлашуу борбору ишке ашты. Деги эле ушул айыл жериндеги кыз келиндердин мындай көйгөйлөрүн чечүүгө, алардын ушул алгылыктуу демилгелерин колдоого багытталган иш-чаралар ал жерде өтмөкчү. Демилге ишке ашып отурат. Биз жакында эле ушул Миңчинар айылында аялдар үчүн ушул фитнес зал, аялдардын физикалык жана психикалык саламаттыгын сактоо борбору деп атайбыз да. Анткени бул жерде келип аялдар ден соолугуна кам көрүп, жана эле физикалык көнүгүүлөрдү аткарбастан ал жерде баарлашат, сүйлөшөт, бири-бири менен маалымат алмашат, өнүгүүгө, өзүн өзү өнүктүрүүгө дагы жакшы шарттар түзүлмөкчү. Ошол кадамдардын бири мына сиздерде да ишке ашып отурат. Сиздерде ачык асман алдындагы воркаут аянтчасы. Бул бизге жаңы мындай жаңы ыкма катары келатат десек болот. Буга чейин биздин практикабызда эми аялдар спорт площадкага баруу ыкмасы анча жайылган эмес болчу. Бирок кантсе дагы биз ойлойбуз, бул аялдардын ушул саламаттыгын сактоого жакшы таасир берет. Аялдардын өз ара баарлашуусуна жакшы таасир берет. Алар биргеликте өзүн өзү өнүктүрүүгө, түрдүү ушундай демилгелерге колдоого алып, мына сиздердеги ушу 5:30 акциясы аябай мындай жакшы бизде ой таасирлерди калтырды да.
ушундай калыбыңыздардан жазбаңыздар. Ушул демилгени ишке ашырган демилгечи топко ыраазычылык билдиребиз. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органы Актырпак айыл өкмөтүнө ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушул колдоолор болбосо мындай сонун иш-чаралар ишмердүүлүк ишке ашышы кыйын болот. Ошон үчүн дайыма бул кичинекей аракет менен биз башкаларга дагы бир мотивация беришибиз керек, үлгү беришибиз керек. Анткени ушул айыл жеринде көйгөйлөр аябай көп. Кыз келиндерибиздин ден соолугу чың болсун. Биздин бул аракеттерибиз ушул аялдардын ден соолугу чың болуп, үй бүлөдө бактылуулук, бакубатчылык болсо, ошондо бизде үй бүлөдө тынччылык болот, айылда тынччылык болот, өлкөдө тынччылык болот, жергебизде тынччылык болот. Ушул идеянын артында ушундай сонун демилгелер ишке аша беришине тилектешпиз. Биз ушул Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин ушул демилгеге болгон сертификатын тапшырып коелу. Сертификат берилет. Аялдар тынчтыгы үчүн долбоорун алкагында өткөн айымдардын жергиликтүү демилгелеринин сынагынын жеңүүчүсү, аялдар үчүн Баркабат аянтча демилгесине демилгечи тобуна Каданжай району Жаңы Жер айылы Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин директору Назгүл Алдашева. Биздин демилгечи топ ушул Гүлмира эжекей менен Дешебаева Алтын эжекейибиз болчу. Анда ошого тапшырып коелу. Ушундай иш аракеттер көп боло берсин, биз буюрса буга чейин Лелек районунда, Баткен районунда активдүү иштеп келе жаткан болсок, биздин эң мындай ийгиликтүү кадамдарыбыз болду. Кадамжай районунда да ишибизди баштадык. Алгачкы демилгелерибиз ушулар болдат. Ушул ишмердүүлүктү, кызматташтыкты биз уланта бермекчибиз. Дайыма байланышып турайлы. Түрдүү окууларга барган адам ар дайым утукка ээ болот да. Убактысын бөлүп, ошол окууларга барганда өзүн өзү өнүктүрөт, ошол эле учурда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү таап келет. Жаңы адамдар менен таанышат, жаңы бир конкурстарды угуп келет. Ушундай өзүн өзү өнүктүрүүгө жана ошондой эле айылыбызды өнүктүрүүгө салым кошо турган демилгечи аялдар көп болсун. Рахмат. Nacional.
İki tane alayım iki oradan.